в своей обвинительной речи просто повторила обвинительный акт. Я думаю, это аргумент в пользу защиты. 2020 жылдан бери уланып жаткан кой таш иши боюнча сот отуруму аяктап, айыпталуучулар чечимди күтө башташты. 14 апрелде прокурор жарыш сөзгө чыгып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга 11, анын мурдагы аппарат жетекчиси Фарид Ниязовго 10, мурдагы жансакчы Канат Сагынбаевге 11 жана Равшан Жээнбековго 10 жыл жаза берүүнү өтүнгөн. 15 апрелде айыпталуучуларга жана алардын адвокаттарына сөз берилди. Мындан кийин эле 1-май райондук сотунун судьясы Азирет Медеров чечим чыгарышы керек. Ну, на данный момент мы ожидаем, скорее всего, крайне обвинительного уклона. Биз азыр айыптоо чечимин күтүп жатабыз. Анткени сот коргоо тараптын күбөлөрүн суракка алуудан баш тартып койду. Мындан тышкары көз карандысыз экспертиза дайындоого да макул болгон жок. Алмазбек Атамбаев азыркы учурда дарыланып жатат. Бул иш саясий буйрук экенин баса бергилейбиз. Бул иште такыр башка адамдар, тагыраагы кой таш операциясына жооптуу адамдар соттолушу керек. Кой таш ишине Бишкек ЖЭБИ Алмазбек Атамбаев үй салган кой таштагы жер тилкеге байланыштуу кылмыш иштери да бириктирилип, жалпы 20 адам айыпталуучу катары өтүп жатат. Аларга бир нече берене менен айып тагылган. Алардын ичинен Ирина Карамушкина менен Фархат Бабиев башка иш боюнча камакта. Ал эми айыпталуучулардын дагы бири Алга Кылычевдин иши өзүнчө бөлүнүп, ал 1 жыл мурун 10 жылга кесилген. Алмазбек Атамбаев болсо 2023 жылдан бери четте жүрөт. Кой таш ишинде күбө катары УКМКнын мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев суралган. Ал 2019 жылда Атамбаевди кармоо операциясын жетектеген адамдардын бири болгон. Эң маанилүү күбөлөрдүн бири Курсан Асанов болчу. Ошол убактагы ички иштер министринин орун басары биринчи түнү дагы, экинчи түнү дагы ошол окуяда жүргөн мамлекеттик кызматчылардын бири. Башкаларды айтпай эле коелу, ошол кишини чакырып сураганга бизге мүмкүнчүлүк берилген жок. Экинчи, эң маанилүү мамлекеттик кызматчылар ошол убактагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Ошол кишини бизге чакырып сураганга мүмкүнчүлүк берилген жок, баш тартылды. Альфанын кызматкеринин өлүмү боюнча экспертизаны дагы кайра жасаганга уруксат берилген жок, жана ошол экспертизаны жасаган эксперттерди чакырып сураганга да уруксат берилген жок эмнегедир. Мындан 6 жыл мурдагы Атамбаевди кармоо операциясы учурунда 175 адам жаракат алып, УКМКнын Альфа Атайын тобунун командиринин орун басары Үсенбек Ниязбеков каза болгон. Тергөө Ниязбеков Алмазбек Атамбаевдин куралынан атылган октон каза болгон деген позицияны карманып келет. Бирок буга карама каршы версиялар да бар. Альфанын кызматкерлери биринчи этажда баягы каарданган элдер кирип барганда, биринчи этажда калган кызматкерлер көрсөтмө берет. Алар өз көзү менен көрүп, кулагы менен угуп айтып атышат. Үсенбек Ниязбековичти биринчи этажда жарандык кийим кийген киши биздин Калашников автоматыбызды тартып алып атып салган деп. Демек, мен божомолумда иштин материалдарына таянып айтканда, ошол именно 7.62 39 мм калибрдеги ок менен атылган Калашников автоматынан каза болушу мүмкүн. Кой таш окуясы 2019 жылы Алмазбек Атамбаев менен ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тиреши күчөп турган учурда болгон. Ошол маалда Атамбаев Батукаев иши боюнча айыпталып, күч органдары аны кой таштагы үйүнөн кармап кетүүгө аракет кылган. Анткени Атамбаев тергөөгө баруудан баш тартып койгон эле. Операция маалында күч органдары менен Атамбаевдин тарапташтары кагылышкан. Кой таштагы операция учурунда ошол учурда Чүй облустук милициясын жетектеп турган Самат Курманкуловдун башына таш тийип, оор жаракат алган. Жогоруда айтылгандай Үсенбек Ниязбеков көз жумган. Мен катышып аттым. Эми азыр сот кандай чечет аны мен билбейм. Кылмыш кылган иштердин жазасы болбой сайын кайра кайталана берет. Ошо кылмышкерлердин жазасын дана бериш керек да башкаларга дагы. Үлгү болгудай. Бул президенттердин эмес. Мыйзам бою болуш керек да. 2019 жылдагы кой таш операциясына жооптуу болгон ошол учурдагы УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаевди, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди да жоопко тартуу талабы айтылып келет. Ошол эле маалда мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков да жооп бериши керек дегендер да жок эмес. Абек Бибосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.